Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. 1 айынын 21. Мен бүтүндүн бөлүгүмүн. Мен ошол замат мен космостун бир бөлүгү болуп калдым. Кичине болсо да. Мен ага биринчи жолу келгенде, мен алар абдан жакшы адамдар. Балким бир аз жөнөкөй, бир аз өтө боорукер, бирок негизи адептүү, ак ниет адамдар. Алар менен эч кандай жалпылыгым жок деп чечтим. Мен аларды жыйналыштарда көрдүм. Анткени алар ошол жерде бар болчу. Алар менен кол алышып учураштымда, эшикке чыкканда аларды унутуп калдым. Бирок күндөрдүн биринде менин жогорку күчүм ал кезде мен ишенбеген. Кошуна аймакта анын чегинен тышкары, бирок анын көптөгөн мүчөлөрүнүн катышуусу менен бир долбоордун башталышын уюштурду. Баарыбыз чогуу иштеп, аларды эл катары тааныдым. Аларга суктана баштадым. Аларды жактырып, жада калса, алар менен баарлашкандан да рахат алдым. Алардын программаны жолугушууларда эле эмес, күнүмдүк турмушта колдонуусу мени өзүнө тартты. Мен аларда бар нерсеге ээ болгум келди. Күтүлбөгөн жерден алар биз болуп калышты. Ошондон кийин ичкен жокмун.